Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио каармандар, Башат программасы түз эфирде башталды. Биздин бүгүнкү тема өмүрүн өнөргө арнаган талант. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, белгилүү эл аралык деңгээлдеги композитор Муратбек Бигалиев. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздерде бүгүнкү биздин мейманыбызга бере турган ой суроо, жоопторуңуздар пайда болгон болсо, байланышка чыгыңыздар. Түз эфирде телефондор кызмат кылууда. Ар бир элдин өзүнүн бир сыймыктуу уул кыздары болот. Айрыкча чыгармачылыкка келгенде, алар ошол өзүнүн өнөрү аркылуу элине кызмат кылат, улуттун сыймыгы болот, улуттун таланттуу уулдары, кыздары эл аралык деңгээлге улуттун музыкасын көтөрүп чыгат. Мына ошондой таланттардын бири биз сыймыктанган композитор Муратбек Бигалиев. Муратбек Бигалиев ушул бүгүнкү күндө кутман курак жашка толду. Албетте эфир аркылуу куттуктайбыз. Бекем ден соолук, ийгилик каалап, бүгүн биз агайыбызды дидарлашууга чакырганбыз. Муратбек Бигалиевдин чыгармачылык саябаны өтө бай, чыгармачылык тарыхы өтө кенен. Мына биз бир чекесин алып караганда эле улуттук музыканы өстүрүүгө, эртеңки өңүттө биздин музыканы таанылтууга, жаштарды тарбиялоо үчүн биринчи Кыргызстанда ачылган консерваториянын негиздөөчүсү, ректору. Ал эми чыгармачылыгын алып караганда, агайдын чыгармачылыгынын бутагы дагы өтө кенен, бийик, терең десек туура болот. Кыска обондон тартып, чоң көлөмдүү чыгармаларга чейин бүгүнкү күндө чыгармалары угармандарга, көрөрмандарга кенен жана жакындан тааныш. Бүгүнкү күндө Бигалиевдин чыгармалары бир эле Кыргызстанда кыргыз музыканттары тарабынан эмес, бүгүнкү күндө айрыкча соңку мезгилдерде эл аралык деңгээлге чыгып, эл аралык абройду алып келүү менен бирге эле кыргыз музыкасын, кыргыз музыканттарын дүйнө элине таанылтып жаткан учуру. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, агайыбыз бүгүнкү күндө биздин борборубуздагы Абдулас Малдыбаев атындагы Академиялык опера балет театрында дагы да болсо театрдын жүгүн көтөрүп, мына ушул театрды эл аралык деңгээлге алып чыгууда, деги эле театрдын репертуарын жаңылоо үчүн жан үрөп эмгек кылып жаткан учуру. Ооба, биз мындай уул кыздарыбыз менен сыймыктанабыз, мактана алабыз. Мына биздин сыймыгыбыз агайыбыз. Студияга куш келиптирсиз, агай. Саламатсыздарбы. Сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө бүгүн дидарлашалы, баарлашалы. Деги эле кайсыл учур, кандай убакыт болбосун, сиздин бүгүн туулган күнүңүз болсо дагы биз, мен ойлойм, искусство жөнүндө сөз кылат болушубуз керек, анткени бул искусство адамдарына таандык көрүнүш. Бүгүн эл аралык студенттердин күнү экен. Сиз да студент болгонсуз. Келиңиз, артка кылчайып, сиздин студенттик кураңызды бир эске салып алалы. Жакшы болот. Биринчиден ошо өсүп келаткан биздин таланттарыбызды, Кыргызстандын келечеги боло турган жаш студент балдарыбызды баардыгын чын жүрөгүмөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бул эң чоң майрам. Анткени студенттер дегдеп айылдагысы айылдан жылынып бияка келип, шаарга келип окушат. Жердегилер болсо биз дагы бир четке барып, ушу Кыргызстандын келечегин ойлоп, жакшы билим алалы деген тилекте окуп аткандар. Ошон үчүн баардыгын тең чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Баягы жаштар менен чогуу жүрүп, сабак өтүп, ошолор менен жүрсөң кадимкидей жаш сезет экенсиң өзүңдү. А көрсө убакыт бат эле өтөт экен. Ары бери карагычакта эле 70ке келип калыптырбыз. Анан чоң рахмат, момтип биздин тегерегибиздин баары тең айтып атат. Мен айтканда ушу балким 70 жашты өткөрбөй эле. Баягы күнүмдүк турмуш менен концерттерди өз учурунда өткөрүп эле жүрө бербейлиби дегендей мамиле кылдым эле. Көпчүлүк түшүнгөн кишилер мага кайрылып айтып атат. Окуй, чыгармачылык отчет деген бар. Ошол 70 жыл ичинде жетишкен жакшы чыгармачылыкты элге көрсөтүп, мындайча айтканда, жыл өтүп кете электе ошону жасабайлыбы дегенде, мына Кудай буйрса бул 6 декабрда өткөрөбүз. Баягы дүйнөнүн чар тарабынан достор келет дегендей
Ошол эле биздин студенттердин баары катышат. Чыгармаларды азыр даярдайлы деп даярдана башташты. Кудай буюрса жакында өткөрөбүз ошол студенттерибиз менен, ошол таланттуу биздин коллегалар менен. Кудай буюрса жакшы майрам болот. Майрамдык маанайды алдын ала биз эфирге чакырып, бүгүн сөз кылып жаткан учурубуз, урматтуу теле көрүүчүлөр, Муратбек Бигалиев, эл аралык Түгөлбай ата атындагы сыйлыктын лауреаты, ошондой эле эл аралык байланыш академиясынын академиги, профессор, композитор. Кайсыл тараптан алсак дагы биз агайыбыздын чыгармачылыгына бүгүнкү күндө сереп салып, деги эле бүгүнкү күндө бир кыргыз эли эле эмес, дүйнө эле бул кишинин чыгармачылыгына сереп салып, түрдүү жактан, түрдүү мамлекеттен ушул чыгармачылык маанайда байланыш эл аралык деңгээлде болуп турган учуру. Ооба, жогоруда сиз белгилегендей, студенттер дагы консерваторияда эл аралык деңгээлге чыгууда, ошолордун эл аралык деңгээлде билим алуусуна, мугалимдердин эл аралык тажрыйба алмашууда барып келүүсүнө, калыптанышына, өсүүсүнө Бигалиевдин эмгеги чоң экендигин дагы бир ирет баса белгилеп, биз программабызды уланталы. 70 курак, 70 жаш жөнүндө сөз болуп калды. Деги эле адам баласы үчүн тирүүлүк зор бакыт. Бирок ошентсе дагы чыгармачыл адам үчүн, деги эле адам үчүн кайсыл курак өтө баалуу, кайсыл курактын саябаны бир өзгөчө болот экен? Менин оюмча, ар бир курак өзүнүн учурунда ошону туура пайдаланып, туура жасай билсе, жакшы иштерди. Мына ошол жана шедеврлердин баары ошондо пайда болот да. Мисалы, жаш куракты алалык. Ушу келечекти ойлоп, мен дагы тиги адамдардай, биздин аталарыбыз, эжелерибиз дегендей, Кыргызстан үчүн кызмат кылган жакшы артисттердей болсом деп, ошол окууга сүңгүп кирип, ошолордон таалим тарбия алып, ошолордой болсом деп аракет кылат. Бул жаштардык. Ал эми орто жаштагылар, я айланайын, мен жөн отурбай, шумаланып киришип, мен дагы бир жакшы нерселерди жаратсам дейт. Бул орто жаштагылар аябай эмгектенип аткан учур болот. Ал эми мына 70ке келгенде мен деле тегерегимди байкадым. Аркаңа акырын ылчайып карайт экенсиң да. Болбой эле. Эмне иш кылдым мен? Жакшы иштерди жасадымбы? Элге керектүү нерселерге кол кабыш кылдымбы? Деп өзүңдүн алдыңда дагы, Кудайдын алдында дагы ойлонот экенсиң дагы, мен жакшы нерселерди жасадымбы? Жок. Баары бир эле жүрөгүңдөн ойлойт экенсиң. Жок, мен ал нерселерди аябай укмуштай жасадым дегенден алыс болоюн. Дагы да жасала элек иштер көп экен. Далай ашуулар бар экен. Мына ошолордун баарын мындайча айтканда тастыктап, колдон келишинче туура колдонуп, дагы да аракет кылайын дейт экенсиң да. Мен таң калдым, мына акыркы эле күндөрдү айтайын. Ушу жарым айдай болуп калды. Мага кайрылып тиги Вьетнамдын эң күчтүү композитору Куан До деген бар. Дон Хуан. Ошол киши мага кайрылып айтты. Шундай бир чоң фестиваль болот. Вьетнамда? Вьетнамда, жакында, мынакей 25-нен 2-сине чейин болот экен, бир жума. Ошонун ичинде ошого чейин биз сизге ишенебиз. Бир чыгарма жазып бербейсизби? Анткени ошол фестивалды ошону менен ачалы дедик эле. Анын үстүнө сиз 70ке келипсиз, ошол майрамды ош жерден дагы өткөрөлү. Кандай дейсиз деген бир жакшы мындай сураныч болду. Анан мен ары ойлоп, бери ойлоп, окуй убактым жетпейт. Азыр таптакыр опера, балетке келгени, аякта дагы коллектив аябай чоң, 600төн ашык киши бар. Жамаат. Жамаатта. Көпчүлүк артисттер өзүңөргө белгилүү. Анан жанагы кызмат кылган тегеректе дагы музыканттардан башкалар да иштейт. Инженерлер бар. Техникалык жактан тейлөөчүлөр. Техникалык жагынан. Анан мына костюмду
тиге тургандар бар, жанагы сценаны жасай тургандар бар, техниктер толтура иши кылып. Анан алар менен алек болуп атып, мен аяктагы Вьетнам деп мен аларга а дегенде отказ берсем, айра чалышты 2-3 жолу. Анан эми баягы сураныш болуп аткандан кийин, ишенич болуп аткандан кийин деп мен так ошол учурда ооруп калсам болобу. Ошо төшөктө жатып дагы ойлондум. Намыс деген кыйын экен, койго окуй. Эмне үчүн мен ошончо билимди четтен бери алып келдим. Койго окуй, ошону пайдаланайын деп туруп, болгон күчтү жыйнап туруп анан жазып бердим. Кече жөнөттүм. Мына алдыда дагы бир 20 күнчө бар. Кудай буйрса ошол жерде оюн болот. Барып ал жерде да 70 жылдыкты өткөрөбүз, Кудай буйрса. Эми бул 70 жылдык үчүн эмес, бул Кыргызстандын намысы. Мына кыргыз композитору жазып берди. Бүткүл Кыргызстан менен Вьетнамдын достугу, байланышы деген сыяктуу жакшы саясатта бар да бул жерде. Ошон үчүн ошону жазып бердим. Жанагы тиги эме жөнүндө сурап атпайсызбы, жаш боюнча. Мынакей карып баратсаң дагы баары бир чыгармачылык сен коштоп жүрөт экен дагы, жанагынтип эмгектенип жаштарга үлгү болсоң жакшы экен да. Анан Кудай буйрса эми мындай нерселер көп эле болот. Мына жайында дагы Кытайдан жакшы, мындайча айтканда, сураныч болду. Аларга жанагы Жибек жолу боюнча симфония жазып бердим. Аякта ойнолду. Мына Өзбекстанда да ойнолду ошол. Эми Кудай буйрса бул жерде дагы аны ойнойбуз го жакында. Анан ошон үчүн мисалы мен бая чоң билим алгандан кийин чоң оркестрге жасасың да, биздин оркестр андан көрө ошону ойной алса экен деп өзүмчө кубанып, тиге биздин Осмон Алиевке берип атам азыр ошол симфонияны, Кудай буйрса жакында уга алабыз. Мына ар бир нерсе тулпар тушунда дейт. Мына жаштар жаш кезинде жазып калыш керек. Орто жаштагылар шедеврлерди түзөйүн деп аракет кылыш керек. Ал эми бизге окшогондор ягы окуй, эми уят болбойлу, мурун буга чейин жакшы нерселерди жаздык элек, эми мындан да жакшысын жазалы. Эң жакшы нерсем дагы эле жазыла элек деген сыяктуу ойду ичибизге сактап жүрөбүз. Ошон үчүн Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Чыгармачылыкка сүңгүп кирип, аны унутпай чогуу ала жүрүш керек. Жакшы, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Башат программасы түз эфирде. Эгерде сиздерди кызыктырган суроо, бүгүн Кутман Курак 70 жашка толуп, ошол маарекенин алкагында биз сөз кылып жаткан учурубуз. Албетте, маданиятты сөзсүз түрдө кыргыз искусствосу, улуттук искусство жөнүндө сөз болорун эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргыздын алгачкы түптөлгөн Тоңгуч консерваториясы, азыркы Калый Молдосунов атындагы улуттук консерваториянын биринчи ректору, бир топ жылдар үзүрлүү эмгектенгендигин жалпы калайык журт жакшы билет. Ал эми учурда агайыбыз жогоруда биз белгилегендей Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында жетекчилик кызматта. Бардык мекемелерде ушул улуттук аспаптан дүйнөлүк аспапка чейинки аспаптар, кийимдери, костюмдар дейбиз, декорация деги эле эмне керек болсо, мына ошонун бардыгы талапка ылайык жаңыланууда деп айтып атабыз. Ал эми опера балет театрын жетектеп турган агайыбызга суроону ушул өңүттө берсек деп турабыз. Бардыгы жаңырып, бардыгы жаңыланып, кайсыл бир деңгээлде бир маданиятка өзгөчө көңүл бурулгандыгы туурасында айтылууда. Сиз жетектеген театрдын акыбалы жөнүндө сөз кылалы. Эми ар бир нерсенин өз учуру болот. Мисалы опера театры биргестерде жанагы кыргыз керемети деп мынакей кино жөнүндө айтып калабыз. Океев, Шамшиев, Убукеев, дагы да Базаров, укмуштуудай биздин режиссерлорубуз дүйнөгө алып чыкпады эле учурунда. Мына ошол эле учурда опера театры кандай дүңгүрөп турган кез эле. Мен азыр келгени сүрөттөрдү карап отуруп, кээде көзүмө жаш алчу болдум да. Ошол эле Жумахматов, Миңжилкиев, мына эжекебиз көзү азыр бар.
тиги эжекебиз Сартбаева эжекебиз, анан дагы да көптөгөн Мухтаров, Темирбеков, Укмуш Молдобасанов, Давлесов, укмуштай адамдардын баары өз учурунда эмгек кылышкан. Мына ошолордун баардыгы жасап кеткен нерселердин баары учурунда дүңгүрөгөн эле да, кийин могу кадрлык жагынан бир топ кээде аксап, кээде туура эмес коюлуп дегендей ар түрдүү нерселер болуп атпайбы тегеректе. Бул опера театры дагы далай мүшкүлдү башынан өткөрүп аткан кез экен. Мисалы жаштарыбыз ырдайлы элге чыгып, моминтип операны күчөтөлү деп чыгалы деп турса, убакытты көрүп атасыздар, тегеректе эмне болуп атат. Тойдун күчөгөн кези, той ырчылары болуп кетип атат. Баягы дүңгүрөп, сонун классиканы ырдап жүргөндөрдүн баары тең жеңил желпи клубтун деңгээлине өтүп, тойдун деңгээлинде эң жөнөкөй ылдый түшүп кеткени белгилүү да. Мына ошондой учурда мага кайрылышты да. Эми 70ке келип калдыңыз, 60тан ашканда атаңдын алдап күчүн ал дейт. Ушу сизден суранарыбыз, мына консерваторияны бүткүл дүйнөгө алып чыгып, бүткүл биздин классиканы сактап калдыңыз өз учурунда. Эми ушу опера театрын аябай түшүп баратканда көтөрүп бербейсизби деп суранышты эле. Анан алар ойлоду, жок, мен консерваториядан кетпейм деп кармап туруп алат деп ойлошту окшойт. Анан мен баягы масштабтуу түрдө ойлондум дагы. Ошол замат жооп бердим, макул. Биздин элибиз каяк түгөсдөй жол көрсөтсө, каяк жагы кичине түйшөлтүп атса, мына ошол жакка барып эмгектенели деп, анан мына мен макулдугумду берип, азыр келдим эле. Эми бизде потенциал бар. Жаштарыбыз чыгармачылык жактан алганда. Чыгармачылык жактан сонун ырчы балдарыбыз бар. Ошолорду эми жанагы жеңил желпиге өтпөй, мынау жака токтоп, андан көрө кичине сабырдуулук кылып, жанагы жаман-жуман ырларды ырдабай, жакшы жака бурулгула дей турган насаатчылар керек экен. Мына ошон үчүн азыр келсем, мына бир 40тан ашык жакшы солисттерибиз бар экен. Бирок бул опера театрынын өзгөчөлүктөрү бар. Проблема көп. Мисалы, өзүңөр ойлогула, Аида болобу, же болсо Травята болобу, же болбосо ошол эле Манас, Айчүрөк операларында бир жолу чыгып ырдайт бир айда. Мисалы, 2-3 жолу коелук десе, башка спектакльдер да көп да, биздечи репертуарда тим эле жайнайт. Ар бир жумада бери жагы 2-3 опера, ары жагы балеттер баары тең мындай тастыкталып коюлуп турат. Анан ошого бир солист бир жолу ырдап койсо бир айда. Анан кеп кылышат экен да. Жанагы ырчылар эстраданы эми айтпай эле коелук, алар бир ыры менен 45 жолу чыгат, 100 жолу чыгат бир айда. Ал эми бир операны ырдаш 5 жыл даярданат, 3 жыл даярданат. Убакыт керек буга. Анан убакыттан дагы ошону угуучулар, сүйүүчүлөр керек, ошону колдоочулар керек. Ошон үчүн бул аябай чоң спецификасы башкача, өзгөчөлүктөрү таптагыр башкача да. Ошон үчүн бул опера өзүнчө бир чоң, татаал, өзүнчө нерсе. Ошон үчүн так ош жерге келгени. Эми мени бекер алып келген жок да. Сиз баарын билесиз, баардыгы окуучуларыңыз жаман-жуман нерседен акырын арылтып, ошону түздөп көтөрүп бериңиз дегенде, мына биринчи эле келип, баякы чыгармачыл адам хозяйство жагын, жанагы чарбачылык жагын, тегерек чекебелин карап көрсөм, мисалы, балет келип ыйлашат, я айланайын, линолеумубуз жок. Линолеум десе, баягы үйдөгү линолеум эмес, жанагы ылайыктуу балетке ага чыгып бийлегендер бактылуу балеттин артисттери да. Бир нече миллион турат экен.
Анан ошону табыш кыйын экен. Ал болсо Америкада гана чыгат экен, бүткүл дүйнөгө бирин экин гана алынып келет экен. Мына ошону биринчи эле ошондон баштадык. Сонун линолеумду алдык. Анан мисалы филармонияда 4-5 экран турат. LED экран деп коебуз. Эстрадага керек, башкаларына керек. Ал эмне операга керек эмес бекен. Ал деген жаңы техника сөзсүз операга керек. Ошон үчүн аны да ойлондук дагы. Аябай жакшысын тандап туруп, мына бир сонун экранды койдук. Азыр операда сонун экраныбыз да бар, жанагындай линолеумубуз келди. Анан ар бир нерсени баягы чарбачыл болсоң ойлонот экенсиң да. Мына консерваторияда Кыргызстанда жок эң биринчи аспапты Стенвей деген белгилүү фирманын аспабын алып келди. Чоң сенсация болду эле бул аспап келгенде. Концерттик роялды алып келгенбиз. Биринчиси консерваторияда турат. Азыр консерваторияга кайсы жердин эң күчтүү пианистин чакырбайлы демеле чуркап келип, аспабыңар кайсы? Стенвейби? Мен келем дейт. Ошо сыяктуу кайра бу жерге келгенде мен дагы айттым, рахмат, министрлик бизди колдоп, жакында мына азыр келатат, Кудай буйрса. Стенвей келтабы? Дагы бир Стенвейди эң бир жакшы бул климат контроль дейт. Бизде кышкысын суук, жайкысын ысык. Анан ысыкта кургап кетет. Кышкысын кайра аябай суукта тоңуп кетет дегендей. Ошону климат контролю менен алып атабыз. Ал укмуштуудай нерсе да, бул 25 миллион турат. Бул аябай, мен кээ бир түшүнбөгөн адамдар мага суроо берди. Айланайын ошентпей эле бир 1000 комуз алып берип койбойсуңбу 1000 балага? Бир аспапты алгандан көрө дейт. Окуй. Муну түшүнгөн кишиге бул аябай чоң нерсе. Ошон үчүн. Бул эми социалдык жактан алганда бир жаңылануулар, абдан бир өзгөрүүлөр болуп атканда. Репертуар жагы-чыгай, репертуар жагы. Анан мынакей ал баягы оснащение деп коебуз, баягы аспаптарды, жанагыдай жакшы экрандарды, жанагыдай керектүү нерселерди алып атабыз. Чоң куралды аспап музыкант үчүн. Ал эми бул чыгармачылык жагын өстүрүш, мисалы балким тыйын каражат жагы жакшы болсо, жана нерселердин баарын сатып алса болот. Аны тапса болот, алып келсе болот. Баягы курсакты тойгузуш оңой, ал эми тиги жан дүйнөнү тойгузуш кыйын дегендей эле нерсе экен. Бул биз Кудай буйрса, мынакей жакында мен келерим менен эле бир чоң чыр чыгып аткан экен. Тиги Курманжандатка Алымбек деген опера жаңы коюлган атат. Жаңы опера койбойсуңарбы дегенде эч даярдыгы жок эле баштап алышкан экен. Анан мен келип калып атпаймынбы, тиги башкы директор кылып коюп коюшту. Анан чыгармачыл адам болгондон кийин көңүл бурдум. Партитурасы даяр эмес экен. Эми баягы аксакалыбыз Сатылган Осмонович аябай карып калган кеси 88 экен. Бирок жазып аткан экен колунан келишинче. Анан ошону баарын карап, жетишпеген жагын жетиштирип, ашып бараткан жагын кыскартып. Кыскасы, аябай кыйынчылык менен таптакыр коюлбай турган операны мына койдуруп азыр репертуарда калды, Кудай буйрса. Бул жаңы иштерибиздин бир үзүмү да. Ал эми мына Калый Молдобасановичтин Материнское поле баягы эң жакшы балет бизде. Ошону обновлять этип, жаңылап, тууралап, ошону тастыктап туруп мына азыр аны койдурдук. Сопсонун азыр жүрүп атат, жаңыланып коюлду. Кудай буйрса. Анан эми баягы классикадан дагы бир Европадан келген жаш жигит менен бир кыз өзүбүздүн эле балдар экен, Мухтаровдун тиги небереси. Анан ошолор коюп аткан экен, кичирээк, бирок азыркы заманбап учурга шайкеш келген бир чети опера
мындайча айтканда эң керектүү эл көп келе турган опера боло турган деп анан ада коюлуп аткан экен. Чала була коюлган экен, аны дагы түздөп тууралап туруп азыр репертуарга кийирип койдук. Бул көбүнчө операны көп түшүнбөгөн адамдар да келип ошого кол чаап, ой аябай сонун турбайбы, мындайча айтканда буффа. То есть абдан көңүлдүү, абдан бир дем менен коюла турган опера. Мына ошону да койдурдук эле, азыр мына репертуарда турат. Демек, могу жаңыларды жаңылап турушубуз керек. Мына президентибиздин бир жакшы демилгеси менен мурун айтылган экен, Манас операсын карабайсыңарбы деп. Ушуну да көңүл бурбайсыңарбы деп. Анан мына баягы техниканы өнүккөн Кытайлыктар келип туруп 1-2 жыл мурун Укмуш Тудай Манасты коюп бербеди эле бизгечи. Ошону көрүп, алар эч качан аны калтырбайт экен да, биз ошону алып калып туруп, күчөтүп, Укмуш Тудай алып калалы дегенбиз да, аны калтырбайт экен алар. Бирок ошонун үлгүсүн көрүп, биз дагы аракет кылып атабыз азыр. Манасты жаңылайбыз эмдиги жылы, мына 26 жылы буюрса. Анан опералардын арасынан бизде Ай чүрөк, ушунчалык жакшы опера, эң бир сонун жазылган. Мына ошону дагы жаңылайбыз, Кудай буюрса. Анан эми мына жаш композиторлорубуз дагы өсүп келатат. Аларга да айтып атам, ай, колуңардан келсе бир жакшы операдан жазгыла. Чампалап, драматический же болбосо бир башка эле опера эмес нерсени опера кылып элди алдабагыла. Андан көрө жакшы операны жазгыла деп азыр айтып атам. Бир 2-3 даярданып атат, Кудай буюрса. Демек, бизде келечегибиз кең, жаштарыбыз операга келе баштады. Акыркы кезде өзгөчө балетти байкап атасыздарбы? Таптакыр эле балет жок. Тим эле батпай келишет. Ал эми операны күчөтөлү деп атабыз. Опера жагы кичине абдан татаалыраак да, аны түшүндүрүш да кыйын. Ошон үчүн Кудай буюрса ал жагын дагы өстүрүп атабыз. Демек, опера театрыбыз Кудай буюрса келечеги кең. Алдыга кадам таштап атат. Жакшы. Мурат Акимович, сиздин жеке өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз боюнча да сөз кылалы. Сиздин чыгармачылыгыңыздын өсүшү албетте сиздин өзүңүз айткандай чет элде масштабтуу билим алышыңыз. Анан эмгек, андан ары өркүндөшү. Бирок ошентсе дагы сиздин чыгармачылыгыңызды карап отурсак, улуу инсандарга таасирленгениңиз, алардын чыгармачылыгынан таасир алганыңызды байкасак болот. Мисалы, Айтматов менен чогуу жүрдүңүз, таасирлендиңиз, аны көп айтасыз. Ошол учурда Саякбайдын манасына бир өзгөчө баа берип, өзгөчө ынта койгондугуңуз. Демек, бул таасирлер сөзсүз түрдө чыгармачылыкка өз ордун, өз таасирин тийгизет да. Мен ушуга байланыштуу бир жакшы нерсени айтып берейин. Жайында Кытайга чакырышып, жанагы заказ берген Улуу жибек жолу деген симфонияны ошол жакта ойношту. Кадимки Тан деген атактуу императорлор эң биринчи Кытайды куруп атканда ошо Сиань шаарында курулган экен. Мына ошол жерге чакырып мени профессор кылышты. Мен азыр алардын да профессорумун. Ар бир 3 ай сайын, 5 ай сайын келип лекция окуп, композиторлорду даярдап ушинтип аткан учурум. Так ошол учурда бир укмуштай жакшы нерсе болду да. Ошол жердин баягы министри деп коет экен, алардыкы бир эле аймагы Кыргызстандан да чоң да. Анан ошол жерде бирөө суроо берди мага. Сиз Либай жөнүндө кеп барбы сизде деп. Анан мен бул эмнеси? Либо дебейби? Мен Либону билем дедим. Либай дегениңер десем, кыргызча айтып атат. Анан күлөт, каякта төрөлгөнүн билесизби деп. Анан мен баягы гипотезаны билчелем. Бизде ова тиги Суяб шаарында шундай төрөлгөндө уктум эле десем, это точно кадимкидей Кыргызстандын жеринде төрөлгөн. Ал эми
Пушкин орыс ели үчүн кандай болсо, бүткүл дүйнө үчүн Либай ошондой деди. Анан мен айттым, ой, абдан жакшы нерсе экен. Ал Либай анда биздин жакшы жердешибиз турбайбы дедим. Десем, каткырып күлүшүп айтат, эми аны кыргыз кылыш сизден бизде предложение бар дейт. 3 опера жасалат. Либай төрөлгөн жеринен кантип төрөлүп, кантип чоңойгону тууралуу сиз жасыңыз. Ал жерден кетип Кытайды аралап келип туруп Сиань шаарында гений болуп чыккан биздин сиандык композитор жасат дейт. Ал эми бүткүл Кытайдын чоң композиторлору ал жыйынтыгын жасап 3-чү операсын жазсын, трилогия кылабыз. Ошого кандай дейсиз деди. Бир чети кубанып кеттим, бир чети ойлонуп калдым. Жоопкерчилик. Ой, бул чоң жоопкерчилик деп анан ошол замат келип эле Либай жөнүндө кеп кыла баштадым. Мен ал жерде да баягы симфония жазып жүргөн киши фантазия жакшы да менде. Мен минтип айттым. Анда мен бир жакшы гипотезаны айтайын сиздерге. Бул Кытайдагылар бу Либай кайда төрөлгөн дегенде, ой, ал деген алардын Элибай кыргыз жеринде төрөлгөн. Анын аты Элибай деп айтат турбайсыңарбы десем, алар абдан сонун идеяны айттыңыз, мына ошону ишке ашырыңыз деди. Эми Кудай буйрса, азыр мен ошону ойлонуп атам. А дегенде анын сюжетин жакшылап казып көрүш керек дагы, анан жакшылап жазып. Колорит кандай болот ошондо? Колорит эми дүйнөлүккө алып барабыз, бирокчу кыргызча да. Кыргыз болгондон кийин аны кыргыз кылып чыгарабыз, Кыргызстанда төрөлтүп. Балалыгы кыргыз болгон. Анан мени таң калтырганы, бир казак чоң депутат китеп жазыптыр. Менин чоң аталарым болгон Либай деп. Кытайлар каткырып күлүп атат. Аяктагы тиги түпкүрдөн келген нерсе каяктагы ал казактын тууганы болот. Сизге жакын деп. Анан ошон үчүн мынакей Либай тууралуу Кудай буйрса мындай маселе көтөрүлөт жакында. Анан албетте дегенде Кытайга байланыштуу жакшы операны аякка коюп алсак, андан кийин анан кыргыздын жакшы нерсесин ошо жака койдурабыз. Кытайдын жанагы опералык чыгармачылыгына кириш бул абдан эң татаал нерсе. Өзүңөргө белгилүү, япондор менен кытайлар опера тарабы мына ошолордо пайда болгон эң биринчи. Тиги илгертеден алар операны күчөтүп келишкен. Мына эми Кудай буйрса, биз дагы ошого сүңгүп кирели, биз дагы эмгек кылабыз. Мынакей бул келечектеги пландарыбыз. Мына ушундай бир жакшы окуя болгон жайында, анан Кудай буйрса биздин Кыргыздын опера театры жөнүндө дагы кеп болуп атат. Мына жакында коллегия болбодубу? Ошондо коллегияда экрандан көрсөтүшүп, кадимкидей планга кирди. Жаңы заманбап опера театры курулсун. Так эле ошонун жанындагы катарлаш Токтогул эстелиги филармонияга барса, так ош жерге Укмуштуудай опера театрын заманбап кылып курсак, Сиднейдеги же болбосо бу эң эле болбоду деген Астана театрындай бир жакшы нерселерди курсак деген келечекте тилегибиз бар. Мына ушул жөнүндө кеп болду. Жакшы, министрликке чоң рахмат. Планга киришкен экен. Эми жакында театрда курулушу мүмкүн. Бул театрыбыз кадимки тарыхый соонун жакшы театр болуп, кадимкидей музей сыяктуу калат, бирок спектакльдар да жүрө берет эки театрда тең. Аябай жакшы дүңгүрөп өсөткө деген ой бар. Жакшы тилек жарым ырыс деген кыргызда жакшы сөз бар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына жаңылыктарды, келечекте боло турган иштер жөнүндө сөз кылып атабыз. Биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, белгилүү композитор Муратбек Бегалиев.
70 жылдықтың алқағында Муратбек Бегалиевтің шығармалары Россияның ири шарларында ойнолуп аткарылгандыгы, ошондой эле Казакстанда эл аралык деңгээлде Муратбек Бегалиевдин 70 жылдык өтө тургандыгы өзүңүздөр маалым болдуңуздар. Жазылган чыгарма ошол 70 жылдыктын алкагына туура келип, Кытайда аткарыла тургандыгы. Анан сунуш Вьетнамдан түшүп, мына Вьетнамга жакында сапар алган турат. Ошонун алкагында биз бүгүн студияга чакырып, маалымат дагы угуп калдык. Демек агайыбыздын 70 жылдык мааракеси бир эле Кыргызстанда эмес, эл аралык деңгээлде белгиленип жаткандыгын кулак кагыш кылып кетели дагы. Маягөз уланталы. Жаратмандык жөнүндө сөз болуп атат. Жеке өзүңүздүн жаратмандыгыңыз жөнүндө сөз айтып жатасыз. Бүгүн жасалма интеллект деген чыкты. Искусственный интеллект деп, бүгүн абдан бир акыркы жаңылык катары, акыркы модель катары, акыркы бир заманбап нерсе катары кабыл алуу менен эле ошол жака дүйнө агымы көз карашын буруп турган учур. Деги эле ал жасалма интеллекттин жаратмандыкка, бүгүнкү музыкага тийгизген таасирлери кандай болот? Оң жагы, тескери жагы көп болсо керек. Ушул маселенин алдында азыр сиз айтып өтпөдүңүзбү, ар кайсы жерде ойнолду деп. Өзгөчө мен ыраазычылык билдирейин деп атам. Мынау Өзбекстанда классика катуу өнүгүп аткан учурда азыр. Мына ошолор мага кайрылып туруп, 2 жыл мурдагы жылы дагы, былтыр дагы автордук концертимди ошол жакта өткөрүштү. Өзбекстанда да өтүптүр, Өзбекстанда жакшы. Анан мынакей азыр сиздин азыркы сурооңуз боюнча мына бүткүл дүйнөдө азыр ошо жасалма интеллект жөнүндө чоң маселе көтөрүлүп атат. Мен ушуга эле түшүнбөйм, жасалма интеллектти көбүрөөк карагыла, жасалма интеллект менен акылдашкыла деген бир жакшы сөздөрүн айтып атышат көпчүлүгү. Мен айтар элем, бул чыгармачылыкка тескери таасир тийгизип атат. Эмне үчүн дебейсиңерби? Анткени мен кечээ эле карап таң калдым Facebook'та. Урматтуу менин досум баланча, сенин туулган күнүң менен куттуктайм. Ошон үчүн интеллектке мен заказ берип туруп, сага ушуну угузайын деп атам. Бүт эл да угсун деп туруп, анан ошо интеллектке заказ берип коет экен. Анысы окшош туруп. Мисалы, Ырыспайдыкы болсо Ырыспайдыкы, Молдобасандыкы болсо ошого окшош туруп эле бирденкени жазып берет экен. Ал болсо көзгө көрүнбөсө дагы биз жүрөк менен сезип атабыз. Эгерде тетиги дүйнөлүк укмуштуудай үндү алып туруп эле, анан ушул Ырыспайдыкындай кылып обонду жазып бер, же болбосо Молдобасандыкындай жазып бер, же болбосо Саякбай атанын үнү менен жазып бер десе, ошону жазып берип коет экен да. Анан менин күлкүм келгеним, азыр эч нерсени билбеген адам эле ошону акырын мындай карап көрүп, изучать этип туруп эле, анан заказ берип коюп эле. Анда композитордун да кереги жок болуп калды. Эстрада каяктагы ырлардын баарын азыр жайнап кетти. Тегеректе жүздөгөн ырлар чыгып атат азыр. Муну ким жазган деп угуп көрсөң эле акцент менен ырдайт. Анткени ал техника Американын үнү менен, орустун үнү менен кыргыздын ырын ырдап атпайбы. Мына ушуларды көрүп мен кээде ойлонуп калам да, тирүү адам жазгандан өткөн нерсе жок. Ал эми өлүк жандуу техника жазса, яг окуй, бул эмне деген шумдук. Анда жакында Ван Гог биякта эле калат, укмуштуудай художниктер чыгат. Алар тартып бер десе тартып берип атпайбы азыр. Эгер дагы өнүктүрө турган болсо, бир аздан кийин генийлердин баары, Бах, Бетховен, Моцарт, Чайковскийдин баары тияка чыгып калып эле. Анан башка бир каяктагы жасалма нерсе бизди басып кетип атпайбы, орун алып. Анан мына ушулардын баарын ойлонуп кээде таң калчу болдум. Могу тирүү нерсеге жете турган нерсе жок. Ошон үчүн көңүлдү тирүүлөргө, көңүлдү кадимки композиторлорго, художниктерге бурса деп
Ал сезимден, жан дүйнөдөн, жүрөктөн жаралган нерсе менен техниканын айырмасы бар да. Туура айтасыз. Бизде саналуу убакыт калды. Ошентсе дагы бир кыска суроо берейин, кыска жооп берип өтсөңүз. Эми сиз улуттук маданияттагы орду бар, көз карашы бар инсансыз. Бүгүнкү күндөгү биздин улуттук искусствонун өнүгүшү боюнча сиздин оюңуз, көз карашыңызды билгим келет. Кыска нуска берсеңиз, вакыт саналган. Эми кыска нуска айтканда, мынакей жакшы нерселер жасалып атат. Мына Манас театры, мына консерваторияны биз курган учурда балет да сакталып калды, элдик музыкалар да сакталып калды, традиционный деп коебуз. Мынакей илгертен бери келаткан биздин фундаменттердин баарын сактап калдык. Бирок азыркы учурда эң эле көңүл таптакыр эле башка артка бурулуп кетип эле өсүш азыраак болуп атат. Көңүл могу азыркы классикага, азыркы өнүгүп аткан могу опера, балет, же болбосо абдан профессионалдарга көңүл бурулса деген ойду айтар элем да. Мисалы, консерваторияны эмне болсо да катуу сактап калышыбыз керек. Анын күчөтүшүбүз керек. Мисалы, азыр жакшы нерселер курулуп атат. Училищага же болбосо тетиги мектепке сонун зданиялар курулуп, аспаптар сатылып берилип атат. Ал эми анда окуган балдардын негизи, маңызы жок болуп калса да болбой калат да. Билим жагынан. Ошон үчүн билимге көп көңүл бурушубуз керек, профессионалдуулукка көп көңүл бурулуш керек. Анан мисалы көбү драма жагына, театрлардын драматический жака бурулуп эле музыка жагы кичине сүлдүү сабактап баратат. Ошон үчүн профессионалдарга көңүл бурулса деген ойду айтар элем да. Демек, терең билим алуу зарылдыгы бар. Албетте, албетте, сөзсүз. Бул эми терең билимде 2-3 жогорку окуу жайыбыз бар, музыкалык. Бүйсара Бейшеналиев атындагы искусство университети, ошо өзүңүз түзөп кеткен Калай Молдосов атындагы консерватория, орто билим алууга даяр болгон Мураталы Күрөңкеев атындагы окуу жай, Манас Түрк университетинде окуу жайлар ачылып атат. Демек, биз биринчи кезекте профессионалдык билимге басым жасашыбыз керек. Мисалы, консерватория жөнүндө айтып атпаймынбы? Анын алдында Күрөңкеев атындагы окуу жайы, анын алдында Абдыраев атындагы мектеп. Мына ушул үчөөнү күчөтүш керек. Менин оюм мындай болчу да, үчөөнү бириктирип, анан бир жерге ордо кылып, жакшы концерттик залы менен, укмуштуудай сонун шарттары менен түзүп берсек, сонун болот эле да. Анан ага көңүл бурулбай эле, мисалы, искусство институтуна же болбосо университетке көп көңүл бурулуп атпайбы? Алар болсо, баягы мурун айтчу элем го, тиги мындайча айтканда клубтардын деңгээли болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн жанагы аккордеондон анча-мынча кутулсак жакшы болот эле. Аккордеон бул кыргыздык эмес. Бул баягы өзүнүн учурунда эле пайдаланган чабандарга барып концерт бериш үчүн тоого жасалган иш болчу да. Азыр оркестрлерди күчөтүшүбүз керек. Мына канча оркестр ачып бердик элек, азыр акырындап түшүп баратат деңгээли. Мына ушуну өстүрүшүбүз керек. Эл аспаптар оркестрин мына күчөтүш керек. Мына биз ачып берген мэриянын 2 оркестри тең сонун өсүп келатат. Ага көңүл бурулбай эле бер жагындагы оркестрлерди кайра ылдый түшүрүп баратабыз. Мынакей Жумахматов атындагы сонун оркестр бар. Ушуну күчөтүш керек. Азыр башка андан ылдыйраак турган оркестрлерди күчөтүп, айлыгын көбөйтүп койду эле. Мына элдин баары ошо жака качып кетип, берки оркестрлер кичине сүлдүү сабактап баратат. Ошон үчүн мен айтар элем, профессионалдуулук жака көбүрөөк көңүл бурулса. Ыраазычылык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, эл аралык байланыш академиясынын академиги профессор Муратбек Бегалиев болду. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Маданият жөнүндө дагы жеке чыгармачылыгыңыз туурасында куруп берген маягыңызга ыраазычылык билдиребиз. Дагы болсо ушундай бир кыргызга кызматыңызды кыла бериңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, көргөнүңүздөр Башат программасы болду. Программаны мен Чынара Айтоголу алып бардым. Кайрадан жолукканча аман туруңуздар.